таштамай оюну бул улан кыздардын арасында өтө кеңири таралган оюндардын бири. Бул жолук таштамай оюнунда оюнчулардын саны так аныкталбаган. Ал ошол оюн окуп жаткан адамдардын өздөрүнүн макулдугу менен чечилет. Ошондой эле бул жолук таштамай оюнунун өздөрүнө тиешелүү шарттары бар. Бул шарттарын атап өтсөк, биринчиден жолук таштамай оюнунда келген адамдар тегерете отуруш керек сөзсүз түрдө. Аны олтургандан кийин бул ар бир отурган адамдардын аралыгы бири-биринен 2-3 кадамга чейин алыстыкты жаратпаш керек. Демек, булар өтө жакын отуруш керек болот. Анан ошол менен эле бирге бул жолук таштамай оюнун баштаган адам, оюнун баштоочусу жанагы жолукту, чийеленге байланган жолукту алат дагы, ал чуркап бара жатып, ошол отурган оюнчулардын бирөөсүнүн аркасына таштап өтөт. Мына ошол мезгилде оюнчулардын отурган тегерете отурган оюнчулар болсо, эч кандай аркасын карабастан, булар өздөрүнүн колдору менен сыйпалап, сезгичтиги менен бул аркасына жолук бар экендигин билип алыш керек дагы. Дароо жолукту алып, ошол жолук таштаган оюнду баштаган адамды кууп жөнөш керек. Бул учурда алар ушунчалык катуу жүгүрүп барып, биринчи оюнчуну кууп жеткен болсо, ал ошо жолук менен аны сабап урат дагы, кайра өзү качып барып ошол бош болгон жайга барып отурган. А эгер жетпей калган болсо, ал жолукту кармап алып дагы экинчи бир отурган адамдын аркасына барып таштайт. Мына ошол мезгилде алар болсо дагы жолукту баштагы айтып өткөндөй эле сезип алышып, жолукту алып кайрадан кууп жөнөйт. Эгерде бул жолук кайсы учурда эске алынбай калат деген суроого жооп издесек, анда жолук ошол отурган адамдардын экөөсүнүн ортосуна арсар ташталып калган болсо, мына ошол мезгилде жолукту алып кайрадан башка бир адамдын аркасына таштап өтөт. Жолукту таштаганда, жолукту аркасына ташталган оюнчу сезбей калса, жолукту таштаган оюнчу отурган адамдарды бир сыйра айланып келет дагы. Анан жанагы жолукту сезбей калган оюнчуну жолукту алып сабап койсо дагы болот. Кайра жолуктуга карматат дагы, өзү качып жөнөйт. Ошол мезгилде жолукту сезбей калган оюнчу жолукту алып анын аркасынан кууш керек. Жолук таштамай оюну жүрүп жатканда аларда сааттын жебеси боюнча жүгүрүш керек. Эгер ошол сааттын жебесине карама-каршы жүгүргөн болсо, ага дагы өзүнчө атайын жазалар колдонулат. Ошол менен бирге эле отурган тегерете отурган адамдардын арасын кесип өтүп кеткен учурда дагы буларга атайын жазалар колдонулат. Ал эми жазалардын түрлөрү болсо, аларда атайын ырдап берүү, күү чертүү комузда, ошол менен бирге эле өздөрүнүн кандай өнөрлөрү болсо ошолорду көрсөтүү жана отурган адамдарды күлдүрүп сүйлөө, ошол сыяктуу жазалары бар. Жолук таштамай оюну болсо, бул ошол оюнга катышкан ар бир оюнчунун шамдагайлыкка, сергектикке, сезгичтикке, ошондой эле ийилчектикке дагы жана аракетчиликке дагы тарбиялайт деп айта алам.